Баарыңыздарга салам. Менин атым Айгерим. Мен бүгүн сиздерге нандын ачыткысын, дагы анын башкача аты камыр туруш. Аны кантип сактаса болот? Камыр туруш бул түрү организм. Түрү организм болгондон кийин аны деген ага тамак бериш керек, аны жаңыртыш керек. Аны кантип жаңыртабыз? Бизде 50 грамм камыр туруш бар. Мисалы да, ага 50 грамм суу, 50 грамм un кошуп, аны аралаштырабыз. Ошол процесс күндө кайталаныш керек. Ошентип, ошону кылсак камыр турушубуз өлбөйт да. Бирок бизге күндө эле аны жаңырта берсек, өтө эле көп болот. Кантип аны ал нерсени кылбай, бирок камыр турушту өлтүрбөсөк болот. Аны жөндөкөй эле муздаткычка салабыз. Муздак жерге койсоңуздар камыр туруш өлбөйт. Бирок ошо процесси кичине, ошо ачкан процесси кичине жайыраак болот. Мен бүгүн сиздерге ошо менин муздак жерде турган камыр турушумду кантип колдонгонумду көрсөтөм. Мына бул менин камыр турушум, ачыткым, нандын ачыткым. Муздаткычта 1 жумадай болду турганына. Эми азыр мен муну жаңыртам. Буга деген биякта 150 грамм менин камыр турушум бар. 150 грамм суу, 150 грамм un кошом. Аны жакшы аралаштырам. Көрөбүз кандай болгонун. Андан кийин мен мондай көрүнгөн идишке салам, анткени деген мен көрүшүм керек. Экесе көтөрүлгөнүн көрүшүм керек да. Бүтөбүз. Мына 5 саат өттү меники. 5 саат өтүп, мына көтөрүлдү, экесе көтөрүлдү. Ичине көбүрөөк андан дагы эми өбү түшүп баштады. Мына ушул убакытта мен колдоном, мага керектүүсүн колдонуп, ашканын бир 100 граммдай ичине түйүнүнө алат. Аны болсо кайра муздаткычка салам. Кайра ошентип 1 жумадан кийин мен нан жасаган убактын келгенде кайра муну жаңыртып, кайра колдонуп, кайра ушул эле кайра ошондой күнүнө ушул нерсе айланып турат да мендечи. Андан кийин бул нерсени биздин апаларыбыз, чоң энелерибиз бирөөс жокто ушинтип эле нанды жасап келишкен. Бул бизге таанымал нерсе. Биз унутуп баратабыз, ошону унутпайлы, баарыбыз кайра ошону жасап баштайлы. Мурда муздаткыч жокто кантип кылышчу эле апаларыбыз. Күндө кургатышчу, күндө ичинеден нан жасашчу. Ошон үчүн биз азыр деген эң жеңил нерсе да. Биз жок, мен кыла албайм, оор деп айтканга айтыш кыйын. Ошон үчүн бул аябай ден соолукка пайдалуу. Мен баарыңыздарды чакырам. Камыр туруш менен наныңыздарды жасагыла. Мени көргөнүңүзгө чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.